Айдагы кыз деген аталыштагы анимациялык тасма кыргыз тилинде көрүүчүлөргө сунушталат. Тактап айтканда, Айдана аттуу кыздын ар кандай тоскоолдуктарга карабай бийик максаттарына жеткендигин баяндап көрсөткөн тасманы кыргыз тилинде көрө аласыздар. Ала тоодой экен, бир жетим кыз болгон экен. Сен эрктүүсүң, тилеңе жетесиң. Кайда жөнөдүң я? Республикалык жаш таланттар сынагына бир ырды даярдап алдым. Айдагы кыз жөнүндө. Ыр сынакка куландан соо балдар катышууда. Колуман келбейт го. Ата, кыскасы мен билдим ким болорум. Мен ырдайм. Атам сизге чалдыбы? Паралимпиада өтүп жаткансың. Анда ата-энеңдин өлгөнү тууралуу күбөлүк алып кел. 5 эл досуң да мындабы? 19-орунда Айдагы кыз ыры менен Айдана. 1-чи орун сеники деп ишенем. Ийгиликке жетиш оңой болбойт. Менин колумдан келмек эмес. Мен өзүмдү айгызындай жалгыз сезбей калдым. Окуяда чагылдырылган кызды айылдан келген жөнөкөй кыздарга салыштырууга болот. Бирок ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен тоскоолдуктарга кабылат. Маселен, Айдана мектептин ата-эненин колдоосуна муктаж экени көрсөтүлөт. Бул чындыкты чагылдырган анимациялык тасма. Эң негизгиси жыйынтыгы жакшы аяктайт. Эң башкы тилек ошо жанакы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга шарт түзүлсө дегендей эле кеп да. Аны ошо максатыбызга жеттикпи, жеткен жокпузбу, эми аны келечек көрсөтөт да. Тасмада ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын мыйзамдуу укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууга көмөк көрсөтүү, физикалык, экономикалык, коомдук маданий чөйрөнү, саламаттыкты сактоо, билим берүү, маалымат жана байланыш түзүү зарылдыгы жөнүндө маселелер камтылган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын проблемасын козгогон сценарий жазып бер деди. Анан мен тиги мурдагы Айдагы жазылган кызымды тек гана баш жагына алып коюп койдум. Анан кийин калганы бүгүнкү заман менен эле кетти. Мисалы, берки Айдана деген ошо мультфильмдеги кыз өзү кээде чүнчүп да кетет да. Мындай шарт жок болуп, кээде мындай кордолуп, басмырланып калса, ошондо берки Айды карап алып, Айдагы кыз менен дайым кеңешип турат. Ошо сен Айдын берки бетинде жашасаң, мен да сага кетип калсамбы, Айдын аркы бетинде мен жашайын дегендей кылып. Ошондой маанайда айтылган да. Ошондой эле тасмада майып адамдардын көйгөйлөрү менен бирге мигрант ата-энелердин балдарынын тагдыры кошо козголгон. Бул сенин эмгек шайманыңбы? Эмнеге мектепке барбайсың? Мектепке убактым жок. Мен иштешим керек. Тайкем ушинтип айткан. Негизги идеясы калктын укуктук маданиятын жогорулатуу болуп саналат. Аталган тасма чыныгы жашоодо болуп жаткан окуяларды чагылдырат. Тарбиялык жактан мааниси зор десек жаңылышпайбыз. Орусчасы да болду, орусча сөздөр менен дагы, анан кыргызча сөздөр менен дагы. Астында болсо англисче котормосу субтитр менен жазылып турат. Анан ошо орусчасына келгенде ал жерде 3 ырдалат да. Ошондо берки орусчасына келгенде аны да оңго салып которуш керек да ырдаганда. Анан ошондо Талант Жолдошбеков деген мыкты акын бар. Анан ошо жигит өзү ыр жазат, мыкты жазат, орусча жазат. Анан ошого кайрылып, ал дагы мыкты которуп берди. Анан гитара менен орусча, кыргызчасы да бап келишип жакшы болуп калды да. Анан ошо негизинен орус окурмандары да, көрөрмандары дагы, кыргыз көрөрмандары да анан тиги чет мамлекетке алып барса деле астындагы субтитры менен дүйнөсүнө таратса болчудай мультфильм болду да. Бирок өтө узактыгын эсепке албаганда жакшы эле болду. Жараттың мындай дегенде жашыңды Кундуз Бегарстанова, Абдулас Усенов, Кутмантаң программасы. Акыл эс менен чейнелер. Дүйнө кордо түн жашайт, өмүр кантип жалп өтсүн. Арадамда күн жашай.